Арман сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператор Эгнар Орозалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Assalamu alaikum. Oturaylik. Kelle mildet деген түшүнүктүн табигый тамырына саякат жасап көрөлү. Милдет бул биздин коомго, ата-энелерге, бизди курчап турган айлана чөйрөгө, малы мүлккө биздин бере турган дараметибиз. Биздин бере турган нерсебиз. Укук деген нерсе. Биз коомдон, ата-энеден, бир туугандардан, бизди курчаган айлана чөйрөдөн биз ала турган нерсебиз. Biz mildetibизди так аткарсак, кимдир бирөөнүн укугун камсыз кылабыз. Кимдир бирөө милдетин так аткарса, биздин укугубузду камсыз кылат. Кимдир бирөө биздин укукту камсыз кылуу үчүн милдетин так аткарыш керек. Милдет деген эмне карап көрөлү. Милдет деген, эгер милдет аткарылбай калса, иш толук болбой турган нерсе. Тагыраак айтканда, милдетти аткарбасаң, мунун үчүн ала турган жаза бар. Мунун үчүн ала турган жаза бир гана диний көз карашта эмес, бул заманда деле бар. Мисалы үчүн бирөөнүн малын уурдаба дейт да. Мисалы, бирөөнүн малын уурдасаң, анын укугун бузасың. Демек, бирөөнүн укугун бузгандыгың үчүн сен эмне кыласың? Жазаласың, түрмөгө кетесиң. Бул жаза оңой жаза эмес. Элдин баары сайрандап, ойноп күлүп жүрсө, сен решетканын ар жагында тамак аштан, баары жоктон кысылып жашайсың. Укугуңду жоготтуң. Сенин укугуң жок. Күнөө деген жаза менен да алып көрөлү. Милдет аткарылбаса, күнөө. Күнөө деп да көрөлү. Мисалы, эмнелер бизге милдет кылынган? Ойлонуп көрөлү. Бизге милдет кылынган нерсенин бардыгы бир гана өзүбүзгө пайдалуу нерселерди милдет кылынган. Арам тамак жебе дейт да. Демек, биз таза тамак жешибиз биздин милдетибиз. Бул милдетти аткарсак, бизге сооп. Эгер аткарбасак, күнөө. Ошондой эле, эгерде биз адал тамак менен жашасак, сооптон тышкары биздин ден соолугубуз чың, эч кандай коркунуч жок, таза жашоо. Эгерде биз милдетибизди аткарбасак, кимдин бирөөнүн укугун бузуп, арам тамак деген уурдалган тамак, бирөөнү тоногон, арак ишигип, кой деген тамактын бардыгы да күнөө алуу менен бирге биз бияктан да жаза алып атабыз. Бул табигатты түшүнүү үчүн үй бүлөгө кайрылып көрөлү. Ар бирибиздин үйүбүздө ата-энелерибиз бар. Үй бүлөдөн баштоо үчүн биринчи атанын укугу жана биздин милдетти карап көрөлү. Атанын үйдөгү укугу чоң. Атанын бизге укугу чоң. Ал эгерде бизди түнкү саат 5-те, таңкы 5-те туруп, уйду карап кой десе, биз карашыбыз керек. Себеби, анын айткан сөзүн аткаруу бизге милдет. Ал буйруктун аткарылышы анын акысы, анын укугу. Эмне үчүн биз атабыздын айтканын кыла беришибиз керек? Атанын айткан сөзүн биз аткарууга милдеттүүбүз, анткени бул ата үй бүлөнүн башчысы болуп саналат. Себеби ал биздин үй үчүн жооп берет. Ал жоопкерчилик алган. Биздин үй үчүн, биздин ден соолугубуз үчүн, биздин жакшы тамактануубуз үчүн, жакшы кийим кийишибиз үчүн, жакшы тарбия алышыбыз үчүн ал жоопкерчилигин алган. Атанын ошон үчүн укугу чоң бизге. Ошондуктан анын айтканы бизге пайдалуу гана нерсени айтат. Зыян нерсени айтпайт. Кайсыл ата баласына зыянды айтсын? Айтпайт. Кой балам муну деди. Демек аны кылбаш керек. Эненин милдетин карап чыгуу
Бұл өзінше миңдеген сааттарды талап қылған тема. Хазірет Умардың учурунда бір жігіт енесін мойнына көтеріп алып барыптыр. Елестетсеңер, мойнына енесін көтеріп алып барған. Ошол енесін көтеріп Кабаны айланып жүрөт дейді. Анан Умарды көріп қалып, ей мұсылмандардың падышасы, мен енемді ажыға көтеріп келдім дейді. Енемдің ақысынан құтылдым ба дейді. Десе Умар айтады, сен енеңдің сені төрейім деп толғануда бір 19-сынан құтылған жоқсың дейді. Ошон үчүн бизге айтат, бейиш энеңдин таманын түбүндө дейт. Бул деген сөз, энең таманын кассаң бейиш чыгат деген сөз эмес. Энеңди аз декте, анан ошондо сен бейишке чыгасың дейт. Биздин ата бабаларыбыз эреже менен жашап келген эл, ата энеге болгон бир канча милдеттер бар. Биринчи милдет ата энени ачка калтырбоо дейт. Өзүң томпоюп тоюп алып, ата энең ачык отурса, бул күнөө. Себеби алар карыганда тез-тез тамак жегизи келет. Алдан күчтөн тайганда аларга күчтүү тамак жегизи келет. Куурулган эт жегизи келет, май жегизи келет, таттуу тамактарды жегизи келет. Мына ошолорду биз ата энебизге беришибиз бизге милдет. Биякта биз өзүбүз ресторандарда жүрөбүз, кабактарда жүрөбүз, ата энебиз айылда ачка зыгырынан жеп отурат. Күнөө кимге? Бизге. Эмне үчүн? Себеби биз бала кезде биз ата энелерибиз ачка калтырган эмес. Ата энени ачка калтырбоо бул бизге милдет. Экинчи милдет кийим кечеден кемитпөө дейт. Кээ бир крутойлор бар да. Салондордон кийинет. Бир эле костюму $200-300. Бир бут кийими $1000 чейин. Пальтолору $2000-3000 чейин. Парижден барып кийинип келгендер бар. Айылга барсаң, атасынын чапаны жыртык, кышында дирилдеп жүрөт. Атасынын тирүү кезинде бир кепчи алып берген эмес. Атасы өлгөндөн кийин мрамордон эстелик коет. Кийимдерин эсептесең өзүнөн кымбат. Өзү кийиминен арзан да. Апасынын тирүүсүндө бир жолу алып берген эмес. Апасы өлгөндөн кийин биздин катташыбыз чоң дейт. Мен 2 жылкы союшум керек дейт. Тууган урукка жетпей калат дейт. Булар ата энесинин тирүүсүндө ойлогон эмес, өлгөндөн кийин ойлонуп атат. Эмнени ойлонуп атат? Дагы эле болсо өзүн ойлоп атат. Өзүнүн авторитетин ойлоп атат. Өлгөн өлүккө мрамордун да кереги жок, жылкынын да кереги жок. Аларга тирүү кезинде эмне керек эле? Жакшы кийим керек эле, жакшы тамак керек эле. Жакшынакай жолук керек эле. Жылтырап кийинип жүрсө айылда мертебеси бийик. Эл ичинде о, мунун атасы, мунун энеси дейт. Ал бизге ошол кезде эле мертебе болмок, муну ата энесин жакшы карады демек. Чынбы? Демек ата энени кийинтирүү бул бизге милдет. Ата эненин акыбалынан тез-тез кабар алып туруу бул келерки милдет. Биз 30-га чыгабызбы, 40-ка чыгабызбы, 50-ге чыгабызбы, биз ата энелерге 3 жашар баладайбыз. Кээ бир эркулдар бар, бир шаарда туруп ата энесинен бир жылда кабар албайт. Мына карылар үйүнө барсаңыздар, кыргыздын абышка кемпирлери бар. Ак калпакчан, ак чолокчан, ыйлашат байкуштар. Балдардын адресин берет. Мен балам айтып калачы, келип кабарап кетсин. Мен кызым айтып калачы, менен кабарап кетсин дейт. Бир кемпир келет. Мен балам айтып койчу, өлгөнү калдым, мени айылга алып барып койсун дейт да. Мен бу жерде өлгүм келбейт дейт. Кабар алмак түгүл, карылар үйүнө алып барып койду. Мына ошо балдар кимдин батасы менен жашап атат дейсиздер. Ошо баланы да эне төрөгөн да. Кантип ошондой болуп калды? Өзүнүн милдетин билбей. Кантип бизди төрөп, бизди өстүргөн энени биз карылар үйүнө жеткирип койдук. Демек ата энеден тез-тез кабар алып туруу, ал акыбалын билип туруу бизге милдет. Ата эне чакырса ылдам баруу дейт. Эй бала бери кел деди. Азыр кой турчу. Кызым, мына чайды алып келип берчи. Азыр кой турчу, муну сүйлөшүп алайын. Ошондой атырчымбы? Ата энең чакырса дейт шариятта.
напил намазын окуп аткан болсоң, намазды бузууга да уруксат. Эгер ата эненин чакырыгына жооп бергенди үйрөнбөсөң, ата энең ооруп атканда да алдына барбайсың. Чакыра берет бул деп көчөдө жүрө бересиң. Балким албай кушка суу керектир ошол кезде. Балким албай кушка кулап түштү бир жерден. Анын сен карабайсың, жүрөгүң катып калган, сен чакырыгына жооп берип көнгөн эмессиң. Демек ата эне чакырганда баруу чоң милдет. Кулак төшөп туруш керек. Мен чакырып калбадыбы? Атам издебеди мен деп иниңен сурайсың. Апам издеген жокпу деп сиңдиңен сурайсың. Бул ошол ата эненин чакырыгын укпай калдымбы деп корккондук. Келерки милдет ата эненин дайындаган ишин тез аткаруу. Балам алдагы койлорго жем салдыңбы десе эмне дейбиз? Ата кой турчу мына кинону көрүп алайын дейт. Чынбы? Бар да ушундай. Балам, тетиги жака барып келдиңби деп бир ишти дайындаса, анан барам. Азыр эле барып келчи деди. Жок, азыр колум тийбейт, мен муну. Атанын тапшырган ишинен чоң мааниге ээ болгон эчтеке жок. Атанын, эненин берген буйругун тез аткаруу милдет. Аткарганда дагы сыпайы мамиле менен. Атаң энең ооруп калса, анын кызматын кылуу милдет. Кудай айта алам дейт. Ата эненин түйшүгү менен жүгүрүп жүргөн жигитке бир периштени түшүрүп коет дейт. Ушунун ордунда дуа кылып тур деп. Ата эненин кызматын бүткөнгө чейин тиги периште дуа кылып турат экен да. Кудайым, ушул жигитке күч кубат бер, ушул жигитке өзүңдүн нематтарыңды бер, өзүңдүн рахматыңды бер деп. Себеби ал ата эненин иши менен алек. Биздин бардыгыбыз ата эненин кызматында жүрүшүбүз керек. Мына биздин сабак алып атканыбыз бул кимдин кызматы? Ата эненин кызматы. Алардын бизге болгон ишеничи. Ушу бизди билим алса, келечекте биздин карылыгыбызды камсыз кылат деген аманат. Ата энеге тең кароо. Демек, бирине алып берсең, экинчисине да алып беришиң керек. Бирине тамак берсең, экинчисине да беришиң керек. Бирин көтөрсөң, экинчисине да көтөрүшүң керек. Экөөсүнө бирдей мамиле жасоо дагы милдет. Мен атама караганда энемди жакшыраак көрөм дегендер бар го. Бул жеткен түшүнүксүздүк. Сенин дүйнөгө келериңе экөө бирдей себепкер. Бири кыйналып төрөгөн болсо, экинчиси кыйналып бакты. Келерки милдет ата эненин алдында адептүү болуу, аларга муңайым мамиле жасоо дедик. Ата эненин алдында кантип муңайым болобуз? Бирөө атасы ооруп калса, аптекадан дарап келет да. Мына дарыңды таап келдим. Дефицит турбайбы? Шаардын баарын кыдырып араң таптым. Анан ошенте берсең, сенден ата энең бир нерсе сурайбы анан кийин? Зарканып калбайбы болбойкуш? Кой дейт. Оорусам да чыдайын дейт. Демек алып келсең, тетрисинче, мына ата мен дарыңызды алып келдим. Могу жерде эле бар экен, арзан эле экен. Мурда эле айтсаңыз болмок экен, камдап коймок экен. Эгер жоготуп алсаң, мына экинчисин да алып келдим. Көрүнүктүү жерге коюп кой, мына үчүнчүсү. Мына. Кылган ишиңди аны сааркантып, жүрөгүн оорутуп, мурдунан чыгарып алганың жарабайт. Кылган нерсеңди ыраазы кылып бер. Ал сага оор келгенин каалабайт. Сен жана антип кыйналдым деп ток кылсаң, кой балам кыйналып атат экен дейт. Экинчи айтпайт сага түйшүгүн. Демек кылган нерсеңди ага сиңирүү үчүн кылышың керек. 9-нчы милдет алардын аттарынан атап чакырбоо дейт. Мен билем. Биздин ичибизде досторубуз бар эле, аттарын айтып чакырат эле. Өй, Жалил деп. Же бир үйдү мен бир группалашым бар эле. Нарынга үйүнө барып калсак, атасын ат коюп коюптур. Лёшка депчи. Апасынан сурайт, Лёшка келдиби деп. Бул эмне деген тарбия да? Элестетсеңер, мен бир айылга командировкага бардым да. Чалы кемпирлер менен чай ичип отурабыз. Съемка кылып атканбыз. Бир кемпир улам эле мени. Эй, жаман бала, берчи мага микрофонду дейт. Эй, жаман бала, токтотсоң мону. Эй, жаман бала, менин сөзүмдү уксаң эле мен жаман бала дей берди. Таң калам, неге мен жаман бала деп атат. Бир кезде мен өзүм да эме кылдым. Эне мен эмне жаман деп атасыз депчи. Жамансың да деп коет. Анан съемка бүткөндөн кийин
Bir кемпір байқап қалып ал келіп, ей балам дейді, бұл енеңе тарынба дейді, бұл енеңдің қайнатасының аты Мықтыбек болшы дейді. Ошон үчүн тергеп атат сени дейді. Өткөн кылымдын башында өлгөн кайнатасын тергеп атат. Келин. Бала эмес. Кайнатасын келини тергеп атат, өткөн кылымды өтүп кеткен. А бул келесе өзүнүн атасын Лёшка деп атат. Демек атанын атынан келин айтпайт керек болсо. Келин го бирөөнүн баласы да эми. А биз кантип айтабыз? Ой, Лёшка деп. Бул айвандык. Демек атынан айтып чакырбоо. Эмне деп чакырабыз? Атакебай, Енекебай, Жаркыным, кел муну иче койсоңор, кел муну же койсоңор, дасторкондо эң жакшы сөөлдү этти кимге бериш керек? Атага, энеге. Эң жакшы даамдуу тамакты ошолорго. Кел, эне момун ала кой. Кел ап ала кой. Мына, деп. Чогуу бир жака чыкканда алдына өтпөйт, же катарлай басат дейт. Эгерде ата-энеңиздер менен сапарга чыгып, жолдо бир жолдо басып калсаңыздар, балдар артта басыш керек. Азыр бизде көбүн карасаң гүрсүлдөп алдына түшүп кетип калат. Тук. Карап да койбойт. Алар мүдүрүлүп атабы, танкадай урган бойдон кетер. Баспайсыңар тез деп кой. Бул туура эмес. Атанын эненин көңүлү ооруп калат дейт. Жаштыгы кеткенин байкайт дейт. Көңүлүнө оор келет дейт. Кап дейт. Ушундай эле ушул маселеде тамакка отурганда да ата-энеден биринчи колуңду табакка узатпа дейт. Кел ата караңыз анан кийин. Кел тамакка караңыз. Ата сүйлөп отуруп калышы мүмкүн, бир нерсеге лаксып. Отур сен деле күтүп. Атаң качан келгиле дегенде анан кийин. А бизде көбүнчө кандай? Атасы колун жууп келгенче табактын жарымын алып келип койгон болот. Атасы келди келбеди квартиранттай мамиле. Энеси келди келбеди не волнует, лишь бы өзүнө алып келип коюш керек, курсактан пойтуш керек. Туура эмес. Демек биринчи ата, эне ооз тигенден кийин анан биз. Дасторкондон биз кантип турабыз? Мынтип коюп туруп кетип калат. Атаңдан биринчи турба дейт, энеңден биринчи турба дасторкондон. Эгер туруш муктаждыгы болсо, не кылабыз? Уруксат сурайбыз. Ата мен бияка барып келейинчи. Мейли барып кел дейт, жолсо мен тимеле коям дейт. Эгерде өзүңдүн атаңды дасторконунун башына отургуза албасаң, сен эмне деген жигитсиң анда? Бирөө күйөөсү менен ажырашам дейт. Мен сени менен жашабайм дейт. Күйөөсү таң калат. Эмне мен менен жашабайм? Мен оозуңан чыккан нерсе кулагыңа жете электи аткарып атпаймынбы дейт. Пальто десең пальто алып берем, машина десең машина алып берем. Тамактын гүлүн жейсиң, кийимдин гүлүн кийесиң. Сенден ашканын анан мен ата-энеме алып барып атам дейт. Мен баары бир ажырашам дейт. Суроо, эмнеге? Ата-эне атасынын кылганын кийин ошо баласы да кылат деген себеп, кылат деген ошол кийин ошо мен да карабай, ошо биринчи аялын ойлойт деген мааниде ошентип айткан. Демек айтып атат, мен сени менен ажырашам, анткени сен ата-энеңе бербей мага алып келгениңди мына балдар көрүп атат дейт. Келечекте мына ушуларда биринчи аялына ташыйт, анан бизге алып келет дейт. Аялынан калганды мен жегим келбейт дейт. Бул деген сөз кыргыздын негизги философиясы келме-кезек дегенди билдирет. Бүгүн биз кандай мамиле кылсак ата-энебизге, келечекте биздин балдарыбыз ушундай мамиле кылат. Рахмат. Сабак боюнча мага суроолор барбы? Суроо жок. Анда бүгүн келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки жумага чейин сак саламатта болуңуздар. Ата-энеңиздерге саламаттык тилейлик. Менден салам айтыңыздар. Сиздерге аманат берген ар бир уккан сөзүңүздөрдү үйдө сабак кылып өткөнүңүздөр. Себеби келечекте коомду тарбиялоо үчүн үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөдөн биз өзүбүздө тарбия берүүнү үйрөнүп баштайлык. Анда коштошойлук. Ассаламу алейкум.